Коронавируска каршы биргеликте күрөшүү идеологиясы чагылдырылган акциянын демилгечиси кыргыздын намыстуу жигити Табылды Муратбеков. Ал биримдик, ишеним жана күчтүү тартип болгондо гана элибиз кыжалат болбой, дүрбөлөңсүз тынч жашаарын айтып, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Жөн гана соц тармактарда талкуулап, тиякта тигиндей болуп тур, биякта мындай болуп атыптыр деп эле негативдүү нерселер жазбастан бири бирибизге колду көргөзөлү. Кандай болуп түзүлбөсүн, бири бирибизге ынтымактуу бололу. Баягы менин жаным аман калсын, мен сак калайын деген сыяктуу болуп, башкаларды таштап коюп эмес, колдойлу. Мисалы, көлдө бир бизнесмен чыкты. Эгер кокус бизге келип кала турганда, ушундай абал жарала турган болсо, мен өзүмдүн пансионатымды берем деген сыяктуучу. Ошол бир ынтымакка чакыруу. Анан ишеним дегени бул биздин өзүбүздүн дарыгерлерге, атайын ошол тармакта иштеп аткан инсандарга ишенели. Алар көргөзгөн, белгилеп берген чектерден чыкпайлы, ошолорго сактайлы деген да. Тартип бул жалпы эле коомдук тартип. Эл үчүн күйгөн жаштардын демилгесин коомчулукта кубаттап колдоого алды. Биздин эл эми Кудайга шүгүр кайдыгер эмес экен. Мамлекет кандайдыр эл үчүн, коом үчүн бир демилге көтөрсө, элден да демилге чыгат экен. Бул жакшы. Аябай сонун. Анын мазмуну кандай? Ал башка маселе. Бирок демилгенин өзү чыгып турган факт аябай жакшы. Жаштар көтөрүп атабы, демек жаштарыбыз тирүү. Оор басырыктуу болуп, акыл менен критический мышление деп коет. Акыл калча иш кылганды үйрөнүшүбүз керек. Албетте ааламдашуу процессинин, глобализациянын пайдасы дагы бар экен. Тез кабар жетип, бири-бирибиз менен алака калганга, бирок экинчи тарабы ушундай бир оорулар, башкалар тез таркайт экен. Азыр ар бир адам өзүнүн жоопкерчиликтүү болуш керек. Анткени ар бир жаран, мен мисалы бир жерге барып, бир шартты сактабасам, өкмөт айткан шартты сактабасам, мен бир гана өзүмдүн ден соолугум эмес, башка бирөөлөрдүн да ден соолугун кооптуу бир абалга коюп атам да. Ошондуктан эң негизги паника калтырбайлы. Кыргыздар мындан мурун нечен ачарчылыктан, үркүн мезгилинде дагы, согуш мезгилдеринде дагы, мындан да оор апат, оорулар мезгилинде дагы кыргыздар ынтымак менен баягы катыган анын болсо жарты бөлүп жеп аман эсен чыкканбыз. Ар бир окуянын себеби бар деген оюн айткан коомдук ишмер элди дүрбөлөңтүшпөй болгону этият болууга чакырат. Бале келбесин деп этияттык кылып атабыз. Бул этияттыкты түшүнүш керек. Бул али бале эмес. Баледен Кудай сактасын. Ошон үчүн мен айтат элем, бале келгенде дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Биз этияттык кылып атабыз. Сел келгенде айыл сыртка чыгып турат, сел өтүп кеткенден кайра түшөт. Мына ошондой эле маселе. Адамдардын кыйналуусунан, кыжалат болгонунан пайдаланып акча табууну, баюуну көздөгөндөр оңбойт. Андан көрө мындай сыноодон руханий тарбия алуу керек деген ойлор да айтылууда. Бирөөнүн кыжалат кылып тапкан каражатын кайра кыжалатчылыкка кетип калышы мүмкүн да. Кайгысынан тапкан каражатын бирөөнүн кайгысына. Мындай сыноо, мындай бир азап жөн эле келе бербейт да. Балким бир пейилден кетип атабыз, балким бир ыймандан кетип атабыз, балким бир зулумдук болуп атат, мамиледен кетип атабыз. Ошон үчүн бул руханий дагы бир чоң тарбиялай турган учур. Көрүүчүлөрдүн санын топтойбуз деп эле социалдык тармактар аркылуу жалган маалыматтарды жайылтуунун зыянынан башка пайдасы жок экендигин айтат адистер. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.